Бишкек шаарынын 140 жылдык мааракеси белгиленди. Ала Тоо аянтында кыргыз эстрада жылдыздары, россиялык ырчылар жана эл аралык Наристе балдар фестивалынын катышуучулары салтанатты көрккө бөлөдү. Борбор калаанын мааракеси апта бою белгиленди. Ар түрдүү оюн зоок кечелери уюштурулуп келсе, эң маанилүү салтанат шаардын күнү болгон 29 апрелде өттү. Калаа тургундарын шаар башчысы Албек Ибраимов, вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова куттуктады. Мамлекет башчынын куттуктоосун президенттин аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары Досалы Есеналиев окуп берди. Биз бишкектиктердин эң мыкты салттарын сактап, аны татыктуулантууга милдеттүүбүз. Бишкек дайыма жашыл, кооз, таза жана коопсуз болуш үчүн бардык күчүбүздү жумшоого тийишпиз. Урматтуу шаардыктар, Кыргызстандын борбору бул илимде, билим берүүдө, бизнесте жана заманбап инновациялык өндүрүштөр түзүүдө масштабтуу пландары бар, келечекке умтулган шаар. Жыл өткөн сайын Бишкектин өлкөбүздүн өдүшүнө кошкон салымы улам өсө берет. Сүйүктүү борбор каалабызга бакубаттык, ар бир үй бүлөгө байгерчилик, бейпилдик жана жакшылыктарды каалайм. Түркия, Орусия, Казакстан, Венгрия сыяктуу бир катар өлкөлөрдөн келген жаш таланттар 27 апрелден бери калаанын мааракеси үчүн уюштурулган Наристе эл аралык балдар фестивалына катышып жатышкан. Алар өз өнөрлөрүн бишкектиктерге борбордук аянтта да көрсөтүштү. Эстрада жылдыздарынан шаарды даңазалаган ырлар жаңырды. Бишкектен чыккан атактуу Город 312 менен Эмбент орусиялык топтору калаа тургундарына жагымдуу маанай тартуулады. Дорогие бишкектяне, я поздравляю вас с сегодняшним праздником. Все хорошо, отлично. С праздником всех! В нем родился и вырос, и учился в нем. И в нем нашел свою профессию. Это самый лучший год, самый теплый, самый приветливый. Барлы жагып атат, барлы. Жаш таланттар жагып атат, мына азыркы таланттардын баары эле жагып атат. Жакшы буюрса, баары жакшы. Маанайды көтөрүп атышат буюрса. С праздником города. Желаю удачи, здоровья, всего самого хорошего. Желаю процветания нашему городу. Баш калаанын мааракесине арналган ар түрдүү оюн зооктор, спорттук мелдештер бир нече күн бою уланды. 1878 жылы 29 апрель шаар макамын алган күн Бишкектин майрамы катары ар жыл сайын белгиленип келет. Калыгул Асанбаев, Алтынбек Талантбеков, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук биринчи канал.